Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кореялык Милал жүрөк коомдук фондунун өкүлдөрүн кабыл алды. Аталган фонд соңку 15 жылдан бери жүрөк илдети менен жабыркаган кыргызстандык балдарга операция жасап, алардын толук сакайып кетишине жардам берип келет. Жолугушууда тараптардын баарлашуусун чеберчилик менен кыргыз тилине которгон котормочу Чой Минг Янгка парламент башчысы жогору баасын берди. Абакка барып, тиги жерден операция жасаганга алар жардам беришиптир, ырайчылык келтиремин. Биздин кыргыз эли корей тилин абдан оңой үйрөнөт. Биздин котормочу дагы кыргыз тилин абдан тез үйрөнгөн ошондон. 우리 통역하고 있는 저도 보면 kirgizmar로 잘하고 있습니다. Ошо адамзаттын жашоосуна экинчи өмүрдүн улап жашашына көмөкчү болуп, себепчи болуп аткан сиздерге чоң рахмат айтам. Колуңуздар дарт көрбөсүн. Корея дарыгерлери дайым ден соолукта болсун. Теги кореялык Чой Минг Янг аталган фонддун Кыргызстандагы координатору жакынкы 10 жылдан бери биздин өлкөдө туруктуу жашайт. Төрага менен болгон жолугушууда ал тараптардын пикир алышуусун кыргыз-корей тилине эркин которуп берди. Алардын деңгээлиги жогору болуу үчүн биздин ишибиз болсо аракет кыламын. Анын кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуусуна кыргыз элинин меймандостугу себеп болгонун билдирет. Мындан тышкары Чой Минг Янг эки тилдин окшош жактары бардыгын байкаган. Бизде дагы жардамчы эттештер бар да. Орус тилинде болбогон, англис тилинде дагы болбогон сөздөр дагы бар да. Сөз айкаштары дагы башка экен. Эгерде калжаң-кулжаң эткен ушундай сөзчү корей тилинде гындыл деп айтып атат да. Майпаң этти деген сөзү дагы ыңгым. Жол өңгүл дегенде жол ултуң-бултуң. Ушундай сөздөр абдан көп экен. Бул абдан кызыктуу. Эне тилде эркин сүйлөп кыргызча түш жоруган корей жараны Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын биринде магистратураны аяктаган. Учурда Манас эпосуна кызыгуусун артып, аны окуп чыгуу менен бирге аспирантурага тапшыруу ниети бардыгын билдирет. 2 жыл окуп, андан кийин магистратура Арабаеванын мен 2,5 жыл бою окуп бүтүрдүм. Кореяда болбогон кадасарты кыргыз тилинде, кыргыз элдерде бар да. Түндүк башка, түштүк дагы башка. Кореецтерге мен айтып жатам, тилди гана окуганга болбойт. Маданият андан көбүрөөк маанилүү экен деп мен айтып жатам. Чой Минг Янг эңбектенген Милал жүрөк коомдук фонду Кыргызстанда эле 452 балага операция жасап, дүйнөнүн 25 өлкөсүндө иш алып барат. Жаш наристелердин өмүрүн сактоо менен бирге Кыргыз-Корей достугун чыңдоого салым кошуп келе жаткан каарманыбыз жакынкы жылдары Кыргызстандан кетүүнү каалабайт. Баш кийимдерди мен издесем, калпак мага абдан жакты. Кие баштагандан кийин элдери бу сен кыргызга окшойт депчи, окшош экен. Макул, окей, боло берсин, мага жагат. Эң биринчи максат деген кыргыз балдардын ичинен 15ке чейин балдарга жүрөк операциясы үчүн жардам берип атам да. Ушул кыргыз элдердин балдардын ичинен жакшы ойнобой эле, жакшы окубай турган оорулуу балдары эч ким жок болгонго чейин мен аракеттенем. Чет жакка чыкса да Кыргызстандын аккар баскан бийик тоолору, ажайып кооз жаратылышы жана элинин меймандостугу аны дайыма өзүнө тартып турат. Ошондуктан анын кыргыз жерине болгон сый-урматы чексиз. Кыргызча ырларды дагы үйрөндүңүзбү? Үйрөнгүм келет. Эми үйрөнүп атасызбы? Үйрөнгүм келет. Таттыксызмын. Кыргыз элдери жакшы адамдар. Жаратылыш кооз, үскөл элдердин алтын ташы сыяктуу деп мен айтып жатам. Бирок жаратылыш коозга караганда кыргыз элдердин жүрөгү кооз деп мен айтып жатам. Дагы Орто Азиядагы 5 өкмөттөрдүн ичинен корейстер менен абдан жакын элдер кыргыз элдер деп